Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы басма сөз катчысы Елена Байалинова Ташкы иштер министрлигинин кызматкери Бактияр Шакировдун өлүмүнө байланыштуу видео кайрылуу жасады. Эскерте кетсек, кечээ Елена Байалинова Facebook'тагы баракчасы аркылуу Бактияр Шакиров коронавируска каршы вакцина алгандан кийин каза болгондугун жазган. Байалинова кайрадан бүгүн видео кайрылуу жасап, өз күнөөсүн мойнуна аларын айткан. Ошондой эле ал мен жана маркумдун жакындарынын бардык шек саноолору соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгы менен жоюлат деп ишенем. Ал эми объективдүү кызматтык иликтөөдөн кийин саламаттыкты сактоо министрлиги жыйынтыгын ачык, айкын жарыялайт деген ойдомун. Эмдөө ар бир жарандын жоопкерчиликтүү жана ыктыярдуу тандоосу. Биз расмий маалыматтарда далилденген тажрыйбага, билимге жана далилдерге ишенебиз. Ошондой эле ар кимибиз өз ден соолугубузга жооптубуз деп билдирди Байалинова. Свою ошибку признаю и надеюсь, что все подозрения мои и родственников покойного будут развеяны окончательными результатами судебно-медицинской экспертизы, и после проведенного объективного служебного расследования Минздрав честно и открыто огласит его заключение. Эске салсак, Бактияр Шакиров энелерди жана балдарды коргоо улуттук борборунда өз алып келген уколду алгандан кийин каза болгондугу айтылган. Ал эми республикалык иммунопрофилактика борбору бул маалыматты четке кагып, эмдөө алгандардын маалыматтык базасында Шакировдун фамилиясы жок экендигин айткан.